Жаңылыктан бардыгыбыз көрүп жатабыз. Милициянын мурунку кызматкери өзүнүн жубайын атып өлтүрдү деп. Бул боюнча мен эмнени айткым келет, урматтуу аялзат? Эгер сиздер ушул зомбулук көрүп жатсаңыздар, чыдап жүрө бербегиле. Мага адвокат катары көп кардарлар кайрылат. Мени ушинтип сабаган, мен арызымды жазгам, бирок арызымды кайра артка алып койдум. Мен ал кишини аяйм, ал байкуш, ал мындай кылып койду, анын энесин аяйм, дагы муну аяйм деп айтоор эң аягында ишти жыйынтыгын аягына чейин жеткирбейт. Аяп кайра барып алат. Анын кесепеттери кандай болушу мүмкүн, бүгүнкү күндө биз көрүп жатабыз. Ошондуктан эгер сизди бирөө сабап жаткан болсо, чыдап жүрө бербегиле. Ишти аягына чейин чыгаргыла, арызды жазгыла, ал үйдөн кетип калгыла. Жаныңызга жолуп жатабы, ошол жерден кыйкырып, өкүрүп, арыз жазып, 102-ге чалып, эгер милиция кызматкерлери жардам бербей жатса, коомчулукка чыгарып, бирок жөн гана ошону басып, жашырып жүрө бербегиле. Анткени ушул чоң жаман терс кесепеттер болушу мүмкүн. Анан кээ бирөөлөр дагы айтат, арыз жазбайсыңбы десем, арыз жазсам ал мени өлтүрүп коет да деп коркуу сезимдер болот да. Ага мен айтат элем, эгер арыз жазбасаң, ал баары бир сени бир күн өлтүрүп коет. Эгер арыз жазып, ошонун бир жазасын келтирип аягына чейин чыгарсаң, балким аман каласың. Ошондуктан коркуп, арыз жазгандан качып, аны аяганын ордуна арызды жазгыла дагы ишти аягына чейин жеткиргиле.